баланы, кызды кандай кылганда успешный кыз же бала болуп чоңойт үй бүлөдө? Кандай кылганда кыз же баласы успешный болуп чоңойот? Суроону түшүндүм. Тарбияны ким бериш керек? Мындай айтканда кызды атасы эле принцесса кылып өстүрө алат же шагыны сындыра алат. Ошон үчүн атага кызды тарбиялаш өтө маанилүү. Кантип тарбиялаш керек дегенде, кызды атасы жөн эле кыз болгон үчүн эле сүйөш керек. Ошол бир нерсе кылган үчүн эмес, кир жууган үчүн эмес, тамак жасаган үчүн эмес, кызым сен кызсың да деп эле ошол сүйө берсе атасы, анда кыз мен кыз болуп төрөлгөнүм үчүн эле ушундай нерсеге татыктуу экенмин деп өссө, ал кыз принцесса болуп өсөт. Анын тарбиясын апасы бериш керек. Ошого атасы жагынан бул тарбия берип өстүр же уруш же мынтип сабак үйрөт же муну кылдыр атасы жагынан болбосо эң жакшы болот. Ошол кыз ушунчалык жакшы өсөт дагы принцесса болуп өсөт. Эгер принцесса болуп өскөн кыз чоңойгондо турмушка чыган убакыт келгенде көзүнө ким көрүнөт? Только принцтер көрүнөт. Ошол сыяктуу эркек баланы дагы апасы, бала болгон үчүн эле апасы сүйсө, анда ал бала принц болуп өсөт дагы. Ошо үйлөнөр убакыт келгенде ага принцессалар эле көрүнөт. Ошон үчүн апасы баласыны критикалабаш керек, урушпаш керек, урбаш керек. Жөн эле бала болгон үчүн сүйөш керек. Эгер бир тарбия бере турган болсо, анда атасын айтса, атасы ошол баланы тарбияласа, шагыны сындыра албайт. Ошол бала эрктүү, эрте бизнеске баштайт, эркечтик кылат, бир чечимге оңой чыга алат. Анан апасына баягындай татыктуу жигит болуп өсөт да. Ошол эле убакта баягы келиндер жаман дегенде көбүнчө апасынан зависит этет. Анткени апасы баланы канчалык урушуп, шагын сындырып койсо, ошондой келинге туш келет. Шагы сынган бала шагы сынган келинге туш келет, шагы сынган кыз шагы сынган жигитке туш келет. Ошого атасы менен апасы тарбияда өтө маанилүү нерселер. Буну серьезный алыш керек да.